Сиздердин айлаңызда да негизи барбы? Гүлнара Айбашева Баткен районунун Газ айылынын тургуну. 5 баланын апасы учурда үй кожойкеси. 1 жылдан бери Арис тарабынан жүргүзүлүп жаткан окууларга катышып, долбоор жазууну жана бизнес баштоонун сырын үйрөнүп келет. Жакында эле фонддордун бирине долбоор жазып, грант утуп алган. Жакынкы күндөрү чакан ишкердигимди баштаймын дейт каарманыбыз. 302 миң сомдук грант утуп алдым. Анан эми Кудай буйрса ишкерлик менен алектенейин деген оюм бар. Биздин айылда эми негизинен алма көп өстүрүлөт. Анан биздин алмалар азыркы эмеде стандартка жооп бербейт экен дагы. Көп эле базар албайт дагы, калып калат үйдө. Ошол эмеден пастила жасасам, рынокко чыгарса болот экен деген ой келди мага. Аристин ушул эмесине сабагына келип катышып, анан ушул жерден көп нерселерди үйрөндүм. Анан ишкерчилик кылуу үчүн сөзсүз эле буга атайын билим керек эмес экен деп ойлоп калдым. Азыр эми адамдын өзүдөн аракет болуш керек экен. Гүлнара Айбашева сыяктуу 600гө жакын жаранды бизнес баштоого үйрөтүү Аристин Касамин жергиликтүү коомчулукту колдоо долбоорунун алкагында ишке ашып жатат. Ага Баткен, Лейлек, Кадамжай райондорунан өзгөчө аз камсыз болгон үй бүлөлөр тартылган. Максаты элет тургундарынын жашоо шартын жакшыртып, киреше табуучу булактарды үйрөтүү. Бизнести пландоо, бизнес планды кантип туура жазуу, грантты кантип тартуу, бизнести кантип башкаруу, ошондой эле кошумча нарк чынжырчасы бул туризм, мал чарбачылыгы, кол өнөрчүлүгү, ошондой эле агротехнология азыркы жаңы чыгып жаткан тамчылатып сугаруу боюнча бүт түшүнүктөрдү берип, ушул Баткен областында ишкерлерди көбөйтсөк деген максатта болуп жатат. Ушул финансылык абалдарын жакшыртса деген ойдобуз да. Былтыр август айында баштаганбыз, мына уже акыркылары болуп атат. 1 жыл бою көптөгөн ийгиликтерге жеттик. Арасында грант уткан айымдар дагы болду. Өзүнүн ишини баштап кеткен ишкерлер дагы пайда болушту да. Бүгүнкү иш-чарага Баткен районунун кыштуу тайыл аймагынан тандалып алынган жашоочулар катышты. Аларга кол өнөрчүлүктү өркүндөтүү, өзгөчө жүндү иштетүү технологиясы, сапаттуу килем согуу эрежелери боюнча тажрыйбасы бар адистер тарабынан маалымат берилди. Ошондой эле айыл чарбасында түшүмдүүлүктү арттыруу максатында суугаруунун заманбап технологияларын колдонуу керектиги айтылды. Эң жакшы ийилгенде, анан экинчиден онун ыранга саганда, үчүнчүдөн согуп алгандан кийин токмокто. Канчалык токмок көп согулса, килем ошончо пышык болот. Анан кыркымда эгиз пас болуп, бирдей кыркымын келсе килемдин немеси жакшы чыгат, жүзү. Каалаган светке, каалаган гүлдөрдү сала аласыз. Эгерде каттык болуп ийилип калса, же жаман болуп калса, биз ону окшоштура албай калабыз. Килем ошо негизинен кол эмгекте канчалык токмок менен урсак, ошончолук килемибиз жакшы согулат, чырайы чыгат да. Жүндөн да көз карансы болот, ошо баккан койлорду болсо жөн эле олпулдап жакшы ийрилет. А нарык жаман койлор болсо ошонун дагы таасир этет. Биздин сугар системаларыбыз бул Баткен жергесиндеги адырдуу жерлерди өздөштүрүп, чоң жерлерди автоматтуу түрдө сугарылат да. Адамдын катышсыз. Бизде өтө актуальный маселе, ошон үчүн өтө кызыгычтуу болуп атат. Себеби бизде багбанчылыктар өнүгүп атат ошого. Сууду эконом, рационалдуу колдонуу ушул максатта tutабыз. Ошондой эле иш-чаранын соңунда 1 жыл бою атайын окутуулардан өткөн катышуучулар сертификатка ээ болушту. Белгилей кетсек, Касамин Кыргызстан менен Тажикстандын, Ауганстан менен Пакистанга электр энергиясын экспорттоо боюнча долбоор. Анын алкагында Кыргызстан аталган өлкөлөргө электр жарыгын сатып, киреше табат. Долбоордун алкагында айылдардын инфраструктурасын жакшыртуу боюнча гранттык каражаттар бөлүнүп берилет. Ошондой эле аймактардагы экономикалык объектилерди куруу иштери аткарылат. Миңгүл Көчөрова, Абдрашит Саттаров, жаңылыктар.